чөйрөлөрдө сырттан келинген ой, батыштын таңгууланган бир ыкмалары, жана авторитеттерди же таанымал кишилерди да тааныбайт, эч нерсени кабыл албай, суроо берип эле тура беришет, эч нерсеге ишенбейт деп. Мунун аркасында ошол сергек ой жүгүртүү деген турат. Менимче билимсиздик же билимибиздин тайыз болгондугунун бир кезепети ошол сергек ойлоно албайбыз. Сергек ойлоно албасак, демек бизге кандай гана маалыматты бизге бургабасын бизге карата, ошону кабыл алып коюп, айткандай алып коюп жүрө беребиз. Биздин элестеткен дүйнө таанымыбыз, элестеткен жашоодо эмне болуп аткан, коомдо эмне болуп аткан, так ошо бизге кантип айтып беришсе, так ошондой кабыл алып калган кырдаалга келип калабыз. Бул ишенчтиктин эмеси түбүндө бул жөн гана бир психологиялык же бир адамдын табиятында болгон нерсе деле эмес болсо керек. Менимче ишенчтик бул ошол билимибиздин, маалыматыбыздын аздыгынан дейм. Табигый психологияга айланып калды да, ушу жалган маалыматка ишениш керек. Башка эчтекеге ишенбеш керек, жалган маалыматка ишениш керек деген. Ооба, жалган маалыматка деп деле айтпайбыз да. Биз маалымат берилсе, демек ишениш керек, анткени биз анын жалган экендигин мойнунга албайбыз. Жалган болушу мүмкүн экендигин ойлоп да койбойбуз.